Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми режиссердук пультта Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биринчи радио үз уктурууларын түз эфирде улантат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиогучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселесинен сөздү баштайлы. Коронавирусту жугузуп алган өлкөбүздүн жарандардын саны бүгүнкү күндө 88 миңден ашыптыр. Бул орун айынан көз жумгандар да бар. Алардын саны 1,5 миңге чукулдады. Акыркы учурда ковид оорусунун кайрадан күч алып жатканын адистер эскертип жатышат. Ал арада алдын алуу аракеттерде жүрүп жатканын сиздер билесиздер. Бул илетке каршы вакцина алуу мына үстүбүздөгү жылдын 29-мартында башталган. Биз бүгүн негизги маселеде мына ушул калктын ден соолугуна терс таасирин берип жаткан пандемиянын экинчи жылы же коронавируска карата абал, ошол эле алдын алуу же вакцинациянын жүрүшү туурасында өлкөнүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Бешеналиев Алымкадыр Сабирдиновичтин катышуусунда сунуштайбыз программабызды. Саламатсызбы? Угармандарга дагы айтып коелу, биздин түз эфирибиз ачык өтүп жатат. Телефондорубуз 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Ошондой эле бизди биринчи радионун баракчасынан дагы Facebook аркылуу биздин видеобузду көрсөңүз болот. Адегенде Алымкадыр Сабирдинович, сиздин ден соолугуңузду сурайлы. Мына биринчи ушул 29-мартта башталган биринчи эмдөөдөн өзүңүз өттүңүз. Кандай таасирлер болуп, өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Азыркы кезде өзүм жөнүндө айтсам, ошол укол кылган жерге эле кичине ооруду. Себеби мен кичинекей кезимден бери укол көп албай, уколдон абдан коркчумун. Анан ошондон коркуп эле атак. Андан башка температура да болгон жок, эчтеке да болгон жок. Биз бүгүнкү күндө 500 ашык жаранга вакцинация кылдык. Ар күнү эртең менен кечинде кылынган ошо вакцина кылынгандардын алыбалын сурап турабыз. Биздин сайтта да бар. Ал жерде ушул 2%, 3% кичине температурасы көтөрүлөт экен. 3,5%дики баш ооруп атат. Калгандардыкы болсо 6-7% адамдар айтып атат, кичине слабость болуп атат деп. Калгандардын баардыгы эле жакшы болуп атат. Себеби биз жаңы баштагандан кийин ар бирин ошо электронный сайтка киргизип, ар бир ошо жашаган жериндеги центр семейный медицина ошо участковый врачтарга тапшырдык. Алар бизге эртең менен кечинде абалдарын айтып атышат. Вакцина алардан мурун ал адамдын саламаттыгы текшерилип, кандай текшерүүлөрдөн өтөт, эмне болгондон кийин анан вакцина коюла баштайт да, ошону да түшүндүрүп койсоң. Биринчилерден болуп, бул мурун коронавирус менен ооруса, анын иммунитети өзүп, антителасы болсо, ал 5тен өйдөрөөк болсо, ал вакцинаны албай деле койсо болот. 2-3-4 айча баягы иммунитети оору менен күрөшөт. Эгер андан аз болуп, же оорубагандар болсо, анда биздин вакциналардын астында врач артериальный давлениясын синейт, кайсы оору менен ооруду эле, эмне оору менен ооруду, аллергиясы барбы, жокпу, баардыгын анкетага кол коюлат. Ошол жерде экинчи анкетага коюп атканда, ал жерде вакцинада кылгандан кийин өзүн кандай алып жүрүш керек. Себеби вакцина кылган жерге 3 күнчө суу тийбеш керек. Суу тийип кетсе, баарыңыз билесиздер, шишип кетиши мүмкүн. Өзүн ооруп калбаш керек. Башка грипп же башкалар мененчи. Өзүн сактаныш керек да. 1 күн, 2 күндөн эле. Калган күндөрү кандай жашап жүрө берген болсо, ошондой эле жашап жүрө берет. Алымкадыр Сабирдинович, мына ушул вакцина жөнүндө сөз кылганда ар кандай бир соц тармактарда да жазылып атат. Бул боюнча бирөө билип жазат экен, бирөө билбей жазат экен, ар кандай айтылат да. Эми менде мындай бир суроо бар да. Мына Пакистандын президенти ушул Кытай вакцинасынын биринчи компонентин алгандан кийин коронавируска чалдыкканын ошол эле массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Анан бул ушунчалык бир чоң бир дүң болду да. Анан антитела деп коебуз, мына ошол экинчи компоненттен кийин гана иштелип чыгаары дагы маалымдалып атат да. Биздикилер дагы мына сиз дагы мына ушул Кытай вакцинасын алдыңыздар. Мындай жагдай болсо, мисалы үчүн ошол экинчи компонентин алгандан кийин
бул коронавирус жок болот деген кепилдик барбы? Деги эле ушул айтсаңыз, ушу вакцина жөнүндө сөз болуп аткан учурда вакцина бул вирусту жок кылабы же сактайбы? Кандай? Биз эми баардыгыбыз кичинекей кезибизден эле билебиз, мурдакы АКДС, полиомиелит, пневмококк, гриппке биз вакцина алганда, бул вакцина деген 3 формасы болот. Биринчиси ошол коронавирустун ослабленный формасы, алы кетип калган форманы кылынат. Экинчиси болсо өлтүрүлгөн формасын кылынат, үчүнчүсү болсо белокту кылынат. Ушундай болгон, ушундай ар бир азыр 150ге жакын вакцина чыкты. Алардын эң эле көп азыр дүйнө жүзүндө колдонуп атканы бул Кытайдыкы азыркы биз алган Sinopharm деген вакцина 53 өлкөдөн өйдө азыр ала башташты. Бардык элдер, уже миллиондогон элдер ала баштады. И осложнение раз. Экинчи жагынан Россиянын вакцинасы дагы өзүн абдан жакшы көрсөттү. Аякта да осложнение жок экен. Аларды дагы азыр миллиондогон кишилер алып, ошон үчүн биз Кытай менен сүйлөшүп, Россия менен сүйлөшүп, ушул эки вакцинаны алып атабыз. Анан кийин сиз айткандай бул вакцина деген ослабленный форма болгондон кийин, организмге киргенден кийин адам оорубайт, бирок иммунитет организмдеги ошол кирген вакцинага каршы антитела деп коет, ошол вырабатываться этет. Иштейт. Ошол иштейт. Антитела болгондон кийин адамга жугуп калса, ошол антитела сразу мындай жалпак сөз менен айтканда, ошол жуккан вирусту кармап туруп өлтүрүп коет. Андан ары оорубай калат адам. Эми жанагы башка Пакистандыкы же башка жерде кылгандардыкы бир жерден кичине ката кетип калган. Себеби биз вакцинаны кылыш үчүн 3-4 айдан бери колдонуп, ар бир кылган медсестраны ошол жерде кылып аткан врачтардын бүт баардыгын биз даярдаганбыз. Кандай кылып кылыш керек, канча дозада кылыш керек, бүт баарын эзептеп туруп ошону кылдырып атабыз. Азыркы кезде күндү биздин специалисттер бүт баарды кыла баштаган жерде туруп баардыгын контролдоп атат. Негизи биздин Кыргызстанда калктын жанагы окумуштуулар, вирусологдор айтып атпайбы, канчалык баягы 70% деп атышабы, калктын жалпы санынын ооруп, анан иммунитети пайда болуп калган аймактарда акырындап азая баштайт депчи. Биздин Кыргызстанда ушул боюнча бир иликтөө иштери, бир вирусологдордун бир аракеттери кандай болуп атат? ИФА деп коет. Баягы ошол антителаны чыгарыш үчүн биз Россиядан препарат алганбыз. Азыр ошону эзептеп чыкканбыз. Ошо башында бизде 38%ке жеткен. То есть 38% жалпы калктын саны. Калктын саны ооруганда ошонун антитела чыккан. Бирок алардын кээ бир жанагы жаш балдардыкы, кээ мындай жеңил өтүп кеткен үчүн алардын антителасы 1,5-2. Алар дагы 10-15 күнчө же 1 айдын ичинде же грипп менен ооруп калса, же башка менен ооруп калса, антителасы тилер менен күрөшүп жок болуп калат. Алар экинчи жолу ооруп калышы да мүмкүн. Эгер катуу ооругандардыкы дайыма антителасы бир 9-тан, 10-дон, кээ андан да көп болот. Аларды биз айтып атабыз, силерге азыр вакцинаны кылбай эле туруш керек, потому что организмдерге силердики антителалар бар. Коркпой эле иштеп жүрө бергиле, бирок сак болгула. Бирок 3 ай, 6 айдан кийин кайра беришиңер керек. Эгер силердики ылдый көздөй түшүп кеткен болсо, анда вакцинасын алышыңар керек деп. Үчүнчүдөн, эң үчүн бул дүйнө жүзүндөгү ученыйлардын айтканы 70% эмеде населениеде коллективный иммунитет болсо, андан биз коркпой эле жашай баштайбыз. Себеби ар бир өлкөдөн 20%, 18, 25 кээ жерде жаш балдардык. Ошон үчүн 70%ке жанагы биздин возрасттагы 18 жаштан өйдөгүлөрдүкүн коллективный иммунитет кылып алсак, анда коркпой эле тойлорго барып,
коркпой эле чоң аталар, чоң апалар менен тиги балдар азы кайра мурдакыдай жашап, туристический сезонду ачсак да болот. Ошон үчүн биз чачып атабыз. Туристический эмеге чейин, сезонго чейин бир көбүрөөк процент вакцинация алдырып алсак. Эми вакцина жөнүндө айтканда, мына азыр сиз да белгиледиңиз, Алымкадыр Сабилович, мына коронавируска каршы вакцина алууда баягы организмдеги баягы антителонун көлөмүн текшерүү зарыл депчи. Анан дүйнө жүзүндө баягы бара-бара баягы авиакаттам менен учуп жүргөндөр вакцина алышы бул милдеттүү түрдө болот деген маалыматты дагы окуп атабыз. Анан чет мамлекеттерден баягы Кыргызстанда келген башка өлкөнүн жарандарына мындай бир талаптар катуу болушу керекпи? Мисалы үчүн антителосы менен келген чет элдик жаран сөзсүз түрдө баягы вирусту ташуучу болуп эсептелет да. Бола алабы ушул мындай вирусту ташып? Азыркы кезде биздин өлкөгө кирип аткандарды биз ПЦР тести алабыз. ПЦР тест отрицательный болсо, аэропорттон түшүп келатканда биздин врачтардын бардыгы температурасын текшерет, состояниясын текшерет. Эгер жакшы болсо даже шаарга кирип кетет. Эгер ПЦР тести жок болсо, температурасы болуп антимит болсо, биз аларды сразу бөлүп, андан ары уже текшерип атабыз, ооруп калгандар болсо. Азыркы кезде башка өлкө бул эми Кытай. Биздин жарандарды аяка киргизиш үчүн алар вакцина алып туруп кирип атышат. Потому что эң эле билесиздер оору Уханда башталган, ошон үчүн Кытай өлкөсү булга абдан катуу карайт. Ошон үчүн башка өлкөлөрдүн бардыгы эле ПЦР тест менен биз азыр путешествие без ковида деп коет, электронный кылып атабыз. Себеби электронный кылганыбыздын себеби адамдар акча табыш үчүн ошол жанакы биз берип аткан бланкты өздөрү кылып эле уже жазып бере башташыптыр. Баягы эмеге киргенден кийин тиги электронный биз уже кирдик. Мисалы алсак, Москвага учуп атса, аэропорттон текшерет, фамилиясын, эмесин текшерип атканда эле ПЦР чыгат. Москвага келгенден кийин деле мурун биз кагазды көрсөтчүбүз, ал жерде фамилиясын көрсөткөндө эле ПЦР тести электронный чыгып калат. Бул абдан жакшы кылынды да, себеби баары деле кайсы өлкөдө болсун ушул бланкты кылып алышат экен да. Дагы бир маселе да, мына бизге Facebook пайдалануучуларда бир топ көйгөйлүү суроолорду жиберип атат. Анан жогоруда Талайгүл эже айтпадыбы, ар кандай кептер тарап, элди бир мындай дүрбөлөңгө салып, бушайман кылган суроолор да көбөйүп атат да. Мына Талайгүл эже, бизге суроо келди, карасаңыз, ушул Тышкы иштер министрлигинде бир жооптуу кызматтагы каза болгон жаранды дагы ушул коронавирустан вакцина алгандан кийин каза болду деген чынбы деген суроону берип атат да. Биз азыркы кезде ар бир кылынган вакцинаны кылынган жарандын фамилиясын билебиз. Алар азыр медиктер, башка организациялардан биз кыла элекпиз. Азырынча боло элек аларга. Ошол бул информация менен. Демек бул такталбаган маалымат экенин бизге жазып аткан ушул Жаркынтай экени. Жаркынтай Байжигитова, сиз ушул маселени кичине жоопкерчиликти да алып койсоңуз, анткени ушундай сөздөр тарап кетсе, эл ичинде да бир топ мындай бир бушайман болуулар пайда болот да. Эми жана суроодон мен айтып эле, ошо вакцинаны биздин ошо өлкөгө келген адамдардан талап кылуу, вакцинаны алуу милдеттүү деген нерсе каралабы алардан? Вакцина алдым беле, албадым беле суроолор туулабы? Бизде бул өзүбүздүн конституция боюнча, законубуз боюнча эч кимди биз мажбурлоого барбайбыз. Адам деген муну өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн дили менен. Ошо биз болсо медиктер азыр Кыргызстан боюнча вакцинанын керек экенин, кайра өзүбүз ушул чоң аталарды, чоң апаларыбызды, туугандарыбызды жуктуруп алып, андан кийин алар өлтүрүп албайлы десек, баарыбыздан алышыбыз керек бар. Дагы бир Facebook пайдалануучу мындай суроо жиберген экен, бул жана таңкы бурулуш болуп жатканда, Талайгүл эже. Нурия Өркүнбай, Ковакстын пандемияга каршы биргелешип күрөшүү жакыр өлкөлөрдү колдоо программасы бекер берген вакцинаны албай коюп, программага катышпаган Россиянын вакцинасын мигранттарга саттырып алганы жатышат.
чечим саясий, эмоционалдуу, фейк жаңылыктар, заговорлар теориясына таянган чечим болуп калды. Мен невролог катары айтып жатам деген суроо жазылды. Түшүндүрүп берип коюңузчу. Ковакс программасына биз кирдик. Бардык алардын айткан требованиясынын бардыгын биз аткарып, мен бирден алышта бир же эки жолу Ковакстын представительдери менен, ВОЗдун представители менен сүйлөшүп атабыз. Биринчи бизге Pfizer деген вакцинаны бересini биз алалы дегенбиз. Бирок 30 000 эле доза бермек. Ал аны сакташ үчүн бизге холодильник алыш керек эле. Холодильник 70 градус минуста метилмек. Андай акчабыз бизде жок болуп, биз отказ бергенбиз. Андан кийин AstraZeneca деген вакцинаны бизге да мартта бизге түшмөк 405 000. Бирок ошол эле кезде азыр дагы өздөрү Ковакстагы AstraZeneca'ны токтотуп койду. Себеби 10дон ашык өлкө алган өлкөлөр AstraZeneca'дан осложнение болуп, кээ төмөн болуп токтотуп коюшту. Биз дагы азыр ойлонуп, эң үчүн дегенде Ковакс программасына биз барбыз, чыккан жокпуз. Ал жерде башка дагы азыркы кезде биз алып аткан Кытайдын Sinopharm, Россиянын Спутник V, башка вектордун вакциналары кирген атат. Ошон үчүн биз ошол боюнча да сүйлөшүп атабыз. Себеби ар бир адамдын жарандын бизге өмүрү керек. Как министр катары мен жооп берем. Экинчиден мен биринчи радиодо орусча берип атканда мен айттым эле, биздин боордоштор Россияда жашагандар, Казакстанда жашагандар өзүнүн айылындагы туугандарына, өзүнүн айылындагы райондоруна туугандарына биз вакцина алып берсек болобу, жардам берсек болобу. Эң үчүн дегенде азыр кезде фармацевтический фирмалар менен сүйлөшүп, алар дагы алгантат. Себеби чоң Хунтор компаниясы, кээ компаниялар алар айтаптыр, давайте акчасын алып туруп биздин жанагы алтын кендегилерге жаза кыла дептир. Алар бизге кайрылганда мен ошондой айткам, азыркы кезде бүгүн мен көчөнү премьер менен жолуктум, президент менен жолуктум, дагы жолугуп азыркылар биздин Министерство финансовго берилди тапшырма, акча тапкыла дагы азырынча ошол Россиянын Спутник V'син алып туралы. Эң үчүн дегенде ал жерде бизге 500 000 дозаны бекер берилет, бирок дүйнө жүзү боюнча Спутник V өзүн жакшы да көрсөткөн үчүн бардык өлкөлөрдүн бардыгы аны сатып алып атышат, дагы завод жетишпей атат. Бизге май-июнга биздин очередь келип калат, биз май-июнда уже ала баштайбыз. Бизде угармандар экен. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Атым Жылызбек. Мен министр мырза мындай демекчимин да, ушу Кытай вакцинасын азыркы күндө башка мамлекеттерде алган бар экен, статистикада канча жакшы болуп баратат, канча адам өмүр кошту, ушундай статистика барбы дейм да Кытайдан. Бул аздык болуп атат. Азыр сиз пландар барбы? Мисалы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз дейсиз, Россиянын Спутнигинби же башка да кадагы алдыда кайсы айларда кайсыл атак айтылды, марттын аяктарында ушу биз баарын вакцинацияны баштайбыз деп Кытайдыкынан башка да сөз болду эле. Анан сизге айтып калдыңыз, мигранттардын бизнесмен эмелер жигиттер менен сүйлөшүп атабыз деп. Мен ойлойм, бул жакшы нерсе, бирок биз мигранттарга да колдоо көрсөтүп койсок дейм да, урматтуу министр. Ушуну көңүлгө алып койсоңуз. Мына азыркы күндө авиабилеттер кымбат болуп кыйналып атат. Ушуларга да колдоо колуп койсок, мигранттарды ушу мындай колдоо иретинде дагы алар да сүйүнүп калсын деген. Экинчи маселе, Кыргызстан азыркы күндө биз экинчи жолу ар кандай коронавирустун түрлөрү келет деп атат да. Ошого биз мына сиз айттыңыз азыр тойканалардын баарын жабабыз деп. Мурда жапканда делечи оормалын 3 000 эле штраф берип койду бул Шерменде да, урматтуу министр. Ошондуктан жергиликтүү бийликтер менен чогуу муну чечип, эгер ушуна коркунуч болсо баштан өттү го, биз башыбыздан өткөрдүк деп адам баласын унчак экенбиз да. Токтотуш керек да. Эч кандай 3 000 эмес, ошол эле токтотуш керек. Биз азыр мына коомдук уюмдар жайларда жүрөбүз, маршрутта башка жерде жүрөбүз. Санитардык эмен сактабай атабыз да. Маска кийбей атабыз, аралыкты сактабай атабыз, башка нерсени кылбай атабыз.
мен ойлойм ушундай нерсени комплекстер кылса дейм да. Şu бийликтер менен чогуу элге элдерге деле түшүндүрүп туруп, эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо азыр мектептердин кээ бирлери окуп аткан мен деле түшүнүп атам. Эми балдарыбыз өтпөсө экен деп Кудайдан тилеп атабыз. Ушундай нерсени көзөмөлгө алсаңыз, катуураак жесткирээк, чантпесе биз мындай нерсени тогото бербейбиз го дейм. Рахмат. Биринчи вопросуңузга мен Кытайдын Sinopharm вакцинасына уруксат берип кол коюрдун астында аны мен окуп Турцияга да барып, Турциядан да көрүп келдим. Турцияда миллион кишилер алып, AstraZeneca болгон жок. Ошондон кийин биз Sinopharmга уруксат берип, жүргүзүп алдык. Марттан биз андан чоң количествода вакцина алмакпыз. AstraZenecаны жанагы Европадагы ошондой AstraZeneca болуп, тоңдон беле болуп, ошондон каза болгондордон биз анда кичине токтотуп турабыз. Үчүнчү, сиз айткан тойлорду, сиз айткан жанагы экономический буларды биз токтотпойбуз. Биздин экономикабыз былтыркы 3 айдын ичинде токтоткондой эмне болуп, кантип ошонун кесепетинен азыр биз чыга албай атабыз. Төртүнчү, сиздин вопросуңузга жана авиабилеттер мурун 50-60-70 миңге чейин өсүп кетти эле. Азыркы кезде 30-35 миңге биз түшүрдүк. Себеби чартерный рейс эмес, уже биз Россия менен сүйлөшүп, аларды түшүрүп, мигранттарга жардам берип атабыз. Эң эле жаман сөз бул мигранттар деп, мен баягы биздин боордош мекендеш бизге жардам берели деп, күнүгө звонить этип, күнүгө өзүбүздүн айылга алып береличи, өзүбүздүн районго алып береличи дегенде мен ошону айтсам, Facebook'ta уже башкача кылып жазып жатышат да. Мен дагы айтарым, бизге миллионго жакын биздин боордоштор, мекендештер башка жакта иштеп аткандардын биз чоң министерство менен сүйлөшүп, Россиянын саламаттык сактоо министри менен сүйлөшүп, андан кийин биздин президент Владимир Владимирович Путин менен жолукканда биздин ошо жактагы жарандарыбызга бекер Россиянын вакцинасын кылып берет, азыр кыла башташты. Бизде угармандар бар экен. Саламатсызбы? Арбаңыздар, Бишкектен эсен. Саламатсыз. Алымга дesa бирдиниш. Эми ар ким ар нерсени айта берет экен, жана COVID-19 деген балекеттен арылуунун бир эле жолу бул вакцинация болгонун дүйнө элдеринин көпчүлүгү түшүнүп калды да. Ар бир өлкө өзүнүн дараметине жараша бул иштерди аткарып жатат. Бирок биз канча күтсөк дагы тигиндемеде өйдүлдү сөздөрдөн кийин жок дегенде 29-ында башталдык. Буга да шүгүр деш керек. Бирок бизде көп түшүнүксүз суроолор бар да. Мисалы үчүн Россияда вакцинацияны кандай баштагандыгы тууралуу бизде маалымат көбүрөөк, чем өзүбүздө жүрүзүп жаткан иштер тууралуу да. Россияда биринчи түзмө түзүп, аты жөнүн жазып, тиш оорусуңбу, баш оорусуңбу, ошону текшерип турган эртең могу жерге барасың, вакцинация аласың деп жасап атат да. А бизде болсо башталган, Кудайга шүгүр. Бирок эртең жөнөкөй элдер кандай вакцинацияны алат? Акы төлөбү, төлөбү, кече айтып кеттиңиз, каалагандар акы төлөп ала берет деп. Аны кандай түшүнсө болот? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, жана AstraZeneca'нын вакцинасы. Адан биз албай койгонубуз туп-туура эле болду. Азыр эми албай койгонду үчүн сын айткандар болуп атат, кокусу балекет басып алып бир нерсе болуп кете турган болсо, бүгүнкү итагалазычы көп нерсе дагы эмне болот эле, албай койгонуңуз туура эле болду. Анын үчүн эч кандай кыжалат болбоңуз, бул туура эле иш болду. Дагы бир айта турганым, жанакы сатып алуу тууралуу болуп атпайбы? Эмне үчүн биздин алысыкта жүргөн эмигранттарыбыз камкордук ойлош керек дагы, биздин алтыныбызды казып кетип аткан кумтур ойлобош керек. Анан эми менимче Кытайлык биздин коңуштарыбыз жана 150 миң дозасын бекер берди көрүнөт. Орустардан күзүп аткан жана 1,5 миллион алар дагы бизге бекер берет окшойт. Бирок бекердин тузу татыбайт болбош керек да.
себеп дегенде жана Кытайдын эффектүүлүгү 70% деген бар. А муну эми мен азыр мындай жиликтеп отурбайын. Ошон үчүн бул жагынан да этияттык болушубуз керек. Рахмат. Рахмат сизге. Биринчи сиздин сурооңуз үчүн жана биз айтып кеттик, кээрлер өздөрү ошол эле сиз айткан кумтор, ошол эле азыркы биздин Кыргызстанда иштеп аткан башка өлкөлөрдүн эмелери, тиги жарандары, же болбосо чоң заводдор рудный, тиги Горно рудный, ал жердеги директорлор ушу бизге кайрылып атышат. Бизге очередке жеткенге чейин биздин тиги шахтада иштеп аткандар биз да коркуп атабыз, жууп кетпеш үчүн алып келсеңер биз сатып алып кылат элек деп. Ошон үчүн биз фармацевтический фирмалардын бирөөнө экөөнү мен да бүгүн да сүйлөшөм, аларга биз уруксат беребиз. Только биздин баягы даярдалган врачтар даярдалган фирмалар кыла баштайт. Дагы бир суроо бар экен, угуп коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Морекиндей суроо берейин дедим эле, бир Мадумаров айтты эле, Адак Мадумарович. Мына Ореки атай мындай дарт жок, бул искусственно жасалган дарт десе, бирөөлөр каршылык көргөзүп тигүү деп атат. Чындап айтканда, карасаңыз, Мореки дүйнө жүзү боюнча биздин Бишкек ууланып атыптыр. Баары өзлөрү Россиядан айтып атышат. Аябай түнөр ууруланып атат эли деп, коронавирустан деп. Морек мен өзүм микрорайон Көкжарда жашайм, 12-чи микрорайонго балдарыма барып карасам, бир самолет, невидимка самолет деген чыгыптыр да Россиядан. Балким ошол дейм, же эмнесиге же башка самолет. Морек самолетун көрүнбөй, бир сызыкча өтүп атат да, бир эң мурун Г-образно өтүп, анан кайра айланып артка кетип, момтуп айланып атат. Чачыратып атат. Ошонун баарын бизге атай чачыратып, биз ал эле экенбиз, Кыргызстандын эле кылаткан жок, Кудай таспайт түшүнүңүз. Эже мындайда мен өзүм ученыймын. Мен өзүм министр болгондон кийин сизге ачыгын айтайын, бул коронавирусту эч ким бизге таратып, эч ким эметкен жок. Мадумаров айткан сөздү алда кийин айтты. Жок, менин сөзүмдү туура эмес түшүнүп калышты деп, эми үчүн дегенде бул дүйнө жүзүндө жуккан жаңы оору. Дагы бир суроо кабыл алалы, анан кийин өзүбүздүн да суроолорду берели. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатсыз. Мен Мурза министрге бир суроо бар эле. Мына айтып атышат. Мореги Россиядан ала турган вакцинацияны бир заводдон чыгарып, анан кийин ошол мамлекет аркылуу берилген карап оңдоруш керек, анан жана частный алып беребиз деп, жанагы тиги мигранттар өзүнүн ата-энесин алып беребиз дегендин баары бүт жасалма болуп калып, эндин баары кырылып калышы мүмкүн. Мындайга такыр жол бербеш керек деп айтып атышпайбы? Сиз кандай дейсиз? Сиздин сурооңуз туура. Биринчиден эч ким Россиядагы заводдагы эч ким частный адамга Асанов Үсөнгө бербейт. Бере турган, кол кое турган мен министрмин. Мага министрге гана алар жөнөтөт. Акча болсо биздик азыр менеке ошолдон кийин мен айткандан кийин өкмөт да иштеп, өкмөттүн дагы акчасын биз иштеп атабыз. Бизге донорлор да кайрылып атышат. Биз дагы 1000 болсо да, 500 болсо да сатып берели деп. Биздин кээ бир боордошторубуз, мекендештерибиз, алар мигранттар эмес, биздин мекендештер, боордоштор, ошолор да айтып атат, биз жок дегенде 10дон 5тен алып берели. Акчаны кайсы жерге чогултуп, кайсы жерден эметели дегенде биздин азыркы Москвадагы посольствобуз сөз сүйлөшүп, эгер биз ала турган болсок, вакцинаны, российский вакцинаны боло турган болсо, мен анан кийин Россиянын саламаттык сактоо министри экөөбүз договор койгонбуз, только менин колум менен гана жөнөтүлөт. Бияка алып келгенден кийин биз министерстводон азыркы кезде кылып аткан эле поликлиникаларда кылуу, ошол жерден эле кылынат.
Абылкадыр Сайрынович, мына азыр эми дүйнө жүзү бардыгы тең кандай гана инфекция, жугуш оорулар болбосун муну алдын алуу токтотуу бул вакцина аркылуу болуп аткан. Бул тарыхтагы муну тастыктайт. Азыр да ушул жолдобуз. Анан азыр бизде ушул региондордо ушул вакцинацияны жүргүзүү иши кандай колго алынып атат? Анан ушул параллелдүү түрдө эле түшүндүрүү иштеринде чогуу алып жүрөсүздөрбү? Анткени мына азыр деле биздин угармандардын арасында кандай сөздөр болуп атат? Бул вакцинаны алуу мындай бир буга улуттуу мамиле кылышыбыз керек да. Мен кечээ күнү өзүмдүн жардамчыларыма, замдарымды ар бирин областтарга жөнөттүм. Кабинетте отурбагыла да областка барып жөнөтүп, ошол жактан азыр вакцинацияны бардык областтарга биз жеткирип бердик, бардык областтарда азыр кылына баштады. Ар бир ошол областтарга биздин специалисттер барып, ага чейин биз 3 айдан бери үйрөткөнбүз. 100дөн ашык медиктер кандай кылат, кантип кылат, бүт баарын текшерип, жанакы толтурула турган баракчанын бардыгын биз чыгарып, ар бир районго жеткирип бердик. Азыр мынакей областтарда, чоң райондордо кылына баштады. Ар биздин специалисттердин бардыгы ошол жерде карап турат. Медицина кызматкерлеринин өздөрү мындай баш тартып калышы мүмкүн эмеспи? Алар бардыгы алабы? Биздин медиктердин бүт бардыгы билет. Эң үчүн дегенде алардын көзүндө көрүндү, июнь айында жап-жаш балдар болсо дагы, ден соолугу жакшы болсо дагы бул вирус деген карап да койбойт экен, өлүмгө алып келди. Кандап да койбойт экен. Дагы бир суроодо мынакей бизде азыр ооруканаларда ушул жуктуруп алгандардын саны көбүрөөк болуп атыптыр, дарыланып чыккандардан. Мисалы үчүн бул Ысык-Көл областында мен кечээ күнү карап отуруп, анан азыр статистиканы карасак, мындай кайрадан бир жанданып жаткан картинаны көрүп атат да. Кандай дейсиз, бул ковиддин 3-чү толкуну дегенден кабар бербейби? Анан жанданып жаткан себебин кантип түшүндүрсөк болот? Мен сиздерге айтып атпайынбы? Дагы бир жолу айтайын, биздин 38% биздин баягы ученырлардын исследованиясы боюнча ооруп, ошолордун антителасы бар. А бизде болсо 60-70% адамдар ооруп элек, алар сактаныш керек. Ошол 38% ооруган кишилердин жеңил өтүп кеткен формасылардыкы антителары азыр жок. Ким катуу ооруган болсо алардыкы антителасы бар. Ошон үчүн эгер мындай карап көрсөк, бизде азыркы кезде Кыргызстанда бир 4 миллион же 3,5 миллион балдарды кошпогондо бар болсок, ошонун 86 миллион 100 миңи ооруган болсо, канчасы биздики оору элек. Ошону карап көрсөк, азыркы кезде ичине өсүшү мүмкүн. Экинчиден, ошол эле июнь айында ооругандардын баардыгы азыр ойлоп жүрүшкөн, биз оорубайбыз деп. Бул деген антитела деген чоң окумуштуулардын айтуусу боюнча 8 айдан 1 жылга чейин жетет. Андан кийин антитела түшүп кетет дагы, жуга турган болсо жугат. Үчүнчүсү, вирус дагы бул жашагысы келет. Эгер биз вирусту өлтүрөлү деп аракет кылып, биринен бирөөнө өтүп, иммунитет кылып атса, ал мутация болуп атат. Азыркы кезде бизге элдерге айтканда, ученыйлардыкында көп, элдерге айтканда 3 мутированный жаңы формасы бар. Бул британский, бразильский, южноафриканский. Бирок башка өлкөлөрдө, Африкаларда, башка өлкөлөрдө дагы уже мутированный формалары бар. Биз болсо ушул баардыгыбыз бир дүйнө жүзүндө жашайбыз. Баары бир бизге ал мутированный форма келет. Ошон үчүн биз ар дем алыс сайын алынган тесттерден, пробалардан Новосибирскийге, андан Европага жөнөтүп атабыз. Бирок азыркы кезде Кудайга шүгүр бизде мутированный формасы каттала элек. Башка өлкөлөрдө катталды. Бизде Чубак Өмүрбековдун суроосун окуп коелучу. Саламатсызбы? Бронхиалдык астмасы барлар аллергиялык реакция менен жабыркагандар эмделеби же эмделбей эле койсо болобу? Мен аллергиялык астма менен ооруйм, кандай кылсам болот деген суроо. Биринчиден, биз экинчи этапта ушул хронический ооруган, андан кийин 65 жаштан өйдөбүздөн аталарды, апаларды кыла баштайбыз. Себеби аларга жугуп калган болсо ковид,
алардыкы катуу өтөт дагы кыйын болуп калат лечениеге. Ошон үчүн бронхиальный астмасы бар, аллергиясы барларды кылардын астында врачка барат, врач баягы проба коет. Эгер проба койгондо ага аллергиясы болсо кылынбайт, жок болсо кылынат. Ошо Чубак Өмүрбектин суроосуна жооп берип койбойлу, окуп койбойлу, жана эжекеге жооп берип атат. Кыргызстандын үстүнөн учкан самолет бул Россиялык стратегиялык бомбардировщиктүү 160 бийиктиги 20-30 км бийик учат, ошондуктан артында түтүн из калып калат. Ал Орто Азия, Алтай тараптан абадан коргоп турат. Канттагы авиабазадан самолет учуп чыгып, абадан заправка кылат. Анын эч кандай коркунучу жок дейт. Демек бул байланыш коронавируска же ага чачылып аткан зат эмес деп түшүнөлү. Таратып аткан жок да. Бизде дагы угармандар бар экен, Талайгүл кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жатасыз. Мореки вакцина кылаардан мурун жанагы антителаны аныктап жасайбы? Же кандай аны жок? Анан бул вакцина жасагандай кайсы суроокко жылы эле тиги вакцина жасай бериш керекпи? Анан да экинчи суроо, мореки Кытайда, Таиландда, Вьетнамда коронавирус жок экен. Алар эмне үчүн аларда жок? Ошону мындай изилдеген кишилер барбы? Же ошолордун тажрыйбасын кантип алар сактанып атышат? Рахмат силерге. Ошол антителаны кантип аныктап алса болот деген суроо көп болуп атат. Биринчиден, эгер адам коронавирус менен оорубаган болсо, ага антителаны аны барып текшерип определять эткенин кереги да жок. Эгер коронавирус менен былтыр ооруган болсо, катуу ооруган болсо, жеңил ооруган болсо деле анда аныкында да жок. Катуу ооруган болсо, аны барып текшериш керек. Кыламбы, кылбайбы деп. Эгер 3-төн 3,5 аз болса анда ал кыла берет. Эмче менен жугушу болуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн сиз айткандай Кытайда, Вьетнам, Таиландда эң үчүн миллиард Кытай миллиард эмелер аякта азайып атат. Себеби ал жерде катуу эреже кирилген. Мына Турцияга барганда көрдүм. Кичинекей баладан чоң балага чейин машинанын ичинде жүрсө да, автобустун ичинде жүрсө да, базарда жүрсө да, сыртта жүрсө да маска кийип жүрөт. Суббота, воскресенье күнү бүт бардык эмелер жабылат. Себеби ал жерде чоң штраф болот. Биз аны киргизе албайбыз. Анын үстүнө биздин кыргыз элинин дагы өзүбүз баягы свободный эл экенбиз. Биз айткандарды мен оорудум, мен оорубайм болду деп жүрө берет. Бирок алынын биз азыр чоң түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби мейли ал носитель болсун, анын жанында жүргөн адамдарды, өзүнүн апасын, атасын, эжесин, ошол эле мугалимдерин сакташ үчүн маска кийиш керек, дистанция сакташ керек, колун антисептик менен жууп туруш керек. Мына көрүп атасыздар, мени Facebook'та абдан критикалап этишти, эмне үчүн Өзбекстандын саламаттык сактоо министри менен саламдашпай койду. Себеби мен министр болуп туруп элге үлгү болбосом, ошол жерден саламдашсам да жазып чыкпак, мынакей өзү айтып атып саламдаш деп. Ошон үчүн мен бүт бардык медиктерди, бүт бардык биздин ученыйларды, мугалимдердин баарын айтат элем. Биз ушул коронавирустан вакцинацияны бүткөнчө коронавирустан сактаныш үчүн 3 эле нерсени, биз айткандай 3 эле нерсени сакташ керек. Суроолорду угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сурооңузду бериңиз. Осмонов. Мен сурайын деген жанагы ооругандар антителаны такташ керек деп атпайсыздарбы? Такташ үчүн элдин почти 50%-тен көбү ооруду. Эми баары частный клиникага барыш керек, ага акча төлөш керек, очередке туруш керек, жеке менчик клиниканы байытыш керек. Анан айтканга оңой да, барып туруп антителаны аппарат берет. Мамлекет аны үчүн эмне кылыш керек? Сурооңузга айтсаңыз болмок, анан кийин баргыла дагы. Жок, сурооңузга туура. Эмчинегенде биз Москвага барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенде, ошол эле кезде билесиңер 100 миңден биз ПЦР тест алып келдик, 100 миңден ИВ алып келдик. Каражаты жоктор, пенсионерлер, мугалимдер, медиктер
биздин лабораторияларда бекер кылынып атат. Дагы бир суроо бар угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Суроо спутник үй боюнча да жанагы Казакстандан чыгып атат деп бир жаңылыктардан бир окугам да, ошо бизде деле мындай чыгарса болбойбу дейм да, ошо жакшы вакцина дейт болчу. Рахмат. Мен министр болуп келгенде ушул вопросту көтөргөм. Себеби Карагандинский фармацевтический фирмада алар чыгарган жок. Алар фасовка кылып атат. Бизге дагы Россия ошондой условия коюп берди. Бирок биз ошону азыркы кезде дагы ойлонуп атабыз. Биздин өкмөт дагы президент дагы акча издеп атат. Ошондой завод эмчинен ал деген абдан мындай холодовой септеп коет, аны сакташ керек, анан асептик, антисептик керек болот, ошонун баарын сактап кылгандан кийин биз да фасовка кылыш керек. Бул эмени сөзсүз биз кылабыз. Себеби башка ооруларга да, гриппке дагы, пневмококко дагы, башка ооруларга дагы биз вакцинаны даярдаш кылыш үчүн бул заводду мен ойлойм, Кудай буйрса, астыбызга биз ушу максат койдук, фасовка кылабыз. Ал Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөр жана Россия спутник Ви чыгарып атабыз деген алар чыгарган жок. Алар ошолор эле тонналап жидкестти алып, келип алып, фасовка кылып атышат. Бизде Москва боюнча дагы WhatsApp келген суроо бар экен, анда енді угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Алло. Отабыз. Мен берейин деген суроом, могу дайым эле калкка элге түшүндүрүп атабыз деп атасыңар. Түшүндүргөн менен баары эле маскасы жүрөт деп айтып атасыңар. Ошолорго катуу строгой бир чара көрүп, анан могу водительдерге жол маршруттардын таксилерине кадимкидей эле чоң эле салыш керек да. Эч маскасы жок кирбей койсо болот да. Окуучулар барып атат, студенттер барып атат. Балам айтып келип атат, көп эле маскасы жүрөт дайны деп. Ошолорго чоң эле штраф салып койсоңор, анан Кытайда жок, анан башка жакта жок, анан биздин эле эмне келесобу? Рахмат. Бирок маска боюнча да мындай суроо берип атат да, мына масканы кийгиле деп атасыңар, бирок масканын ичинен курттар чыккан нерсени дагы соц тармакта жайылтып ийди, аны таангандан да коркуп атам дейт. Эми азыркы кезде Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда бизде свобода слова, демократия абдан көп өскөн экен, биринчиден. Экинчиден, биз маршруткаларды, таксилерди баардыгына биз айттык. Кээрлерди киргизбей койсо, маскасы жокторду киргизбей койсо, ошол жерден бир-эки шоферду сабап да коюшуптур. Эми ошондорду биз баардыгын түшүндүрүп айтып атабыз. Баардык нерсени мынакей тойлорду мурдакыдай эле 50-100ге чейин жеткиргиле, дистанцияны сактагыла деп түшүндүрүп штраф салдык. Көчөгүнү биз республиканский штаб өткөргөндө ар бир райондон бизге доклад кылганда көп эле штраф салыныптыр. Бирок эми ал штрафтын размери аз окшойт, кайра эле той кылып атат дейт. Аны чоң көтөрүш үчүн же болбосо эже айткандай элге маскасы жокко биз штраф салсак, элибиздин баягы экономикасы кыйын болгон үчүн анда эч ким да төлөбөйт. Ошон үчүн биз азыркы кезде баардык аракетибизди кылып атабыз. Телевидение боюнча, радио боюнча плакаттарды чыгарып атабыз. Баардык жерге азыр школдордо, автобустарга азыркы жакын арада биз илейбиз. Эми бет каптымда коркпой эле кие бериш керек да, жанагы дагы бирөө жазып атпайбы? Жок, маскада эч качан эчтеке жок. Эң үчүн дегенде биз масканы алып элге берердин артында биз анын сертификат беребиз, бүт баарын текшеребиз. Андан кийин гана апарып беребиз. Бизде дагы бир Абдыкар Рустамовдун суроосу бар. Урматтуу министр, рахмат сизге, өзүңүз баш болуп элге үлгү көрсөтүп ооруга каршы вакцина алдыңыз. Жардамга Кытай, Россия мамлекеттери келип жатат. Экөөнүн биринин гана вакцинасын элге сунуштаса болобу, Кытайдын же Россияныкын дебей бирөөнү эле дейт. Биздин элге
азыркы кезде 3,5 миллион вакцина керек. Аны бир да өлкө бизге гуманитарный помощь бере албайт. Бербейт, Экинчиден, биз азыркы кезде 1 миллионго вакцина алыш үчүн акча издеп атабыз. Бул 1 миллион киши алыш үчүн вакцинаны $8 эки көтөргөндө сонда бир $20 болот. $20 1 миллионго көбөйтсек эле андан чоң акча болуп кетет экен. Дагы бир суроо, мына жана айтылып атпайбы, биз берип аткан маалыматтарды карап, мына жугузгандар көп болуп атат, дарыланып чыккандар мындай статистикасы аз болуп атат, анан оор болуп да жаткандар бар азыр ооруканада. Бул оорунун кесепетинен өзүнүн эски оорулары да козголуп. Анан ушундай тапта, мисалы үчүн мындай бир дарылоонун бир ыкмалары дагы мындай өзгөрүп кеткен жокпу? Анан биз медицина кызматкерлерин толук мындай даярдап алганбызбы? Кокусунан дагы ушундай катуу бир учурлар чыгып турган болсо. Мен бирден алышта 2 жолу ар бир главврач менен Кыргызстан боюнча онлайн же болбосо жолугуп, ар бир райондун больницасында канча орун силер даярдап койдуңар деп. Ар бир район азыр канча жаран ооруса, ошончо жаранды жаткыта турган орундар бизде бар. Экинчиден, дарылардын бардыгын биз 2-3 айга дары-дармектерди биз даярдадык. Ошондой эле следственный защита жок болуп калып, медиктер ооруп калып эметкен, алардын бүт бардыгын биз 2-3 айга даярдадык. Ошон үчүн мынакей экинчи волна болгондо баарыңыздар байкадыңыздар, кыйналган жокпуз. Үчүнчүдөн, азыркы кезде тендер өткөрүлүп, коркуп, көп нерседен ала албай аткан, мен өзүмө тобокелге салып алып туруп, бүт бардык райондорго, бүт бардык жерлерге, кээ райондорго 29, кээ райондорго 53төн скорый помощь бердим. Ошон үчүн биздин медиктердин бүт бардыгы тез жардам машинесинин муктаждыгы жок. Анан эми убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Мен бул суроону бербесем да болбойт болуш керек. Мына былтырдан башталган пандемия азыр ушул медицина кызматкерлерине өзгөчө бир мамиле кылынуу, булардын дагы бир айлык акыларын жогорулатуу деген жагдайларды мындай жаратты да. Эми эл арасындагы коомчулукта мындай түшүнүү азыр менимче ушул медицина кызматкерлерине сый урматы дагы жогорулады, буларды дагы аяп мамиле кылып атабыз. Айлык акылардын көтөрүлүшү деген маселе чечилдиби? Көтөрүлдүбү? Мен эми биринчи министр болоордун астында президентке айткам, 4 астыма максат коем, ошону аткарам. Ошодо биринчилерден болуп бул медиктердин манаясын көтөргөнгө. Азыркы кезде биз 1-июлдан баштап бардык медиктерге 40% көтөрүп атабыз. Бул базис деп коет да, базисине көтөрүп атабыз. Ошондо жакшы иштегендер 15-20 миң сомдон ала баштайт. Экинчиден, биздики жанагы мурун Центр семейной медицина деп койчу, ошол адамдардын айлыгы эмчүн дегенделер баягы участковый ар бир үйдү билиш керек, ар бир жерге барып ооруп аткандарды көрүш керектиги бул. Алардын бүгүн мынакей мен президент менен жолугуп атам. Алардын азыр айтпай турайын канча процентке, бирок абдан жакшы процентке жакын арада биз көтөрүп беребиз. Эми биздин программабызга кийин кошулуп аткандар бар болчу, жана биз башында бердик эле, бир угарманыбызда жазган. Ушул Тышкы иштер министрлигинде иштеген кызматкердин ушул вакцина алгандан кийин каза болду деген сөзүнү дагы бир жолу тастыктап айтып коесузбу? Бул күнгүлөлүү болуп атат бул жерде, сиздердин эмеңиздер жокпу? Мен сиздерге айтарым, биз кылган 450-нün эртең менен мен ар бир кылынган вакцинасыны кылган состояниясын көрдүк. Мага далаш айтышты. Эмчүн дегенде мен саат түнкү 12-ге чейин алам. Эртең менен саат 6-тан баштап ар бир мага WhatsApp'ка ар бирөөбүз состояниясын айтышты. Ал министерствонун астагы делден бизден алган эмес.
Ал ошо тышкы иштер министрлигинин кызматкери вакцина сиз биздин Кыргызстандан алган эмес, демек буга эч кандай тиешеси жок. Бир угарман бар, байланыш үзүлдү, бирок убактыбыз да соңуна чыгып калды. Чубак Өмүрбеков дагы бир суроо жибериптир, кыскача жооп берип койсоңуз. Кыргызстанда радиациялык фон 16-дан 19 микрорентген саат ар дайым болуп турат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, интернет байланышка өтөбүз, тестовый байланыш иштеп жаткан жокпу деген суроо экен. Бизде сынап аткан жокпу дейт да. Бул дагы бир жанагындай суроолор экен. Биздин эми Кыргызстанда радиация кээ бир жерлерде чоң, бирок биздин адамдар ага көнгөнбүз. Япондор келгенде мисалы Сыкөлүк же башка жака кире албаса, биз өзүбүздүн жерибиздеги ал аз эле радиация, ал бизге анчалык тескери таасир тийгизбейт. Болотбек Нурманбетов дейт, менин билишимге караганда 7-8 жыл мурун ботаникалык бакта вирусология багытында лаборатория салынбай калган, эл каршы чыккан, балким салынып калганда азыр пайдасы тиет беле, сиз кандай дейсиз? Ал кезде мен бул боюнча министерствода же болбосо чоң жерде эч качан иштеген эмесмин. Мен келгениме ушул министерствого иштегениме мынакей 6 ай болду. Ошондон баштап кандай ал жерде салынат беле, салынбайт беле, эмне үчүн салынбай калганын мен билбейм. Бирок азыркы кезде биз жакын араларда чоң лаборатория салганга жер издеп пландар бар демек, эл аралык стандарттагы лаборатория болот буюрса. Салуу зарылдыгы бар турбайбы? Бар. Жалпы элге кыскача кайрылууңуз, кандай эреже талаптарды сакташыбыз керек дагы деле мурдагыдай? Убактыбыз да аз. Кымбаттуу мекендештер, кымбаттуу менин жердештерим, баарыңыздардан мен суранарым, азыркы кезде ковид оорусун биз жеңе элекпиз. Дүйнө жүзү жеңе элек. Ошон үчүн биздин Министерство здравоохранения и социального развития айткан 3 нерсени мен сиздерден суранат элем. Биринчи бул маска тагып жүрүңүздөр. Экинчиден дистанцияны сактагыла, 1,5-2 метр турганда сүйлөшсөңөр, ал вирус ага жетпейт. Үчүнчүдөн каякта болсоңуздар да колуңуздарды бир жерди кармагандан кийин, бирөө менен саламдашкандан кийин колуңуздарды антисептикпен обработка кылгыла, же болбосо үйгө барганда, мен айтарым, үйгө барганда чечинип туруп, жакшылап жуунсаңар, ошол үйгө келген вирус ош жерден эле жок болот. Ушул 3 нерсени сактасак, аткарсак, ковидти биз жеңебиз. Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биз маегибиздин соңуна чыктык. Мына ушул ковид оорусуна байланышкан өтө кызыктуу маалыматтар камтылган маекти Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да угуп алсаңыздар болот. Студияда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри, медицина илимдеринин доктору профессор Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович болду. Сизге ыраазычылык билдирем. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Берүүнү Талайгүл Чабдарова жана Талайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Эсенчиликте жолугушалы. Саламат болуңуздар.